Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен экран аркылуу жүздөшүп турганыбызга өтө кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу сыяктуу салмактуу маселенин тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Бизге атайын убактысын бөлүп келип отурган коногубуз диний аалым Шейх Чубак Ажы Жалилов. Сиз атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге Аллах ыраазы болсун. Assalamu алейкум, устаз. Ушу биз Кыргызда өзү Аллах таалам ушу кыргыздын рухун азыктандырууда аябай эле берешен болгон экен да. Анткени Манастай болгон улуу алып чыгарманы ушу кыргыздар жараткан экен. Адабият жаатында Алкулдай, Чыңгыздай адамдар, медицинада иса Акунбаев сыяктуу улуу адамдарды ушу кыргыз калкынан чыкты. Муну менен эмнени айткым келип атат? Ошо сизди дагы мен ошолордой орошон ойду ортого салган, элди ушундай бир туңгуюктан туура жол таап, ошо канчалаган адамдардын суроолоруна жооп таап берип, канча адамдардын тагдырларынын жакшы жагына чечилишине жардам берип жүрөсүз. Мына ошол үчүн сизди мен Алла таалам ошо бизге чексиз мээрим берип жиберген атайын насаатчы катары баалаймын да. Ошо сизге Аллахым ыраазы болсун, өмүрүңүз узун болуп, калкыбыздын бактысына дайыма бар болуп, ден соолугуңуз чың болуп жүрө беришин каалайм. Ошо бүгүнкү биздин темабыз канткенде адам канткенде адам болот деген теманын тегерегинде сөз кылсакпы деди эле да. Бул жакта эми адам деген Аллах таалам бизди ушундай ардактап адам кылып, бүт жаратылгандарды ошо адамга баш ийдирип, ошо жер жүзүнө халифа кылып койду да. Ушул учурда биз адамдар кандай ошол адам деп жараткан сыймык адам деп жаратып койгонуна сыймык менен алып жүрөбүзбү, же болбосо айбандан төмөн иттен пас болуп кеткен дагы адамдар чыгып атабы? Бул эми ушул учурдун бир көйгөйү сыяктуу да. Ошого сизди атайын ушул темада кеп козгоп, акыл насааттарыңызды айтып берсеңиз деп сурандык эле. Мисалы, сиздин бир интервьюңузда айттыңыз эле да, адам, мусулман адам 3 нерсеси толук болгондо гана чыныгы мусулман болот депчи. Ошону бир ачыктап айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин вал акибату лил муттакин. Саллаллаху та'ала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ушундай долбоордун ачылып жаткандыгы чындыгында мен үчүн кубанычтуу. Бул ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам алып келген осуятын, адамдарга бакыттын жолун тартуулаган, өзүнүн көркөм динин жеткире турган минбарлардын катарын толуктайт деген терең ишенимдемин. Албетте сиз сөз башында кириш сөз келтиргендей кыргыздын залкарларын, залкар деген ким? Залкар улуулардын улуусу. Айтматов, Алыкул, Осмонов, андан сырткары ошол эле биздин Сагынбай, Саякбай баштаган дөөш аалар, медицинадагы башка дагы кыйындар бар. Эми мен жеке өзүм баамымда адамдарды үчкө бөлүп жүрөм да. Биринчиси булар тарых жасаган инсандар. Бул ошол сиз айтып аткандар, ошол биринчи топко кошулган улуу инсандар, тарых жасоочулар. Ал эми экинчилер ошолордун тарыхын жазып калтырган жазуучулар, журналисттер. Ал эми үчүнчүлөр ошол жазылып калган тарыхтарды окуп тамшанып, ырахат алып, ошолордой болгусу келип жүргөн адамдар. Мен өзүм ошолордун үчүнчүсүнө кошуп жүргөн адаммын. Анткени ошол улуу залкалардын басып өткөн жолу, булардын аткарган иштери, сүйлөгөн сөздөрү, таасын кептери, кемеңгер ойлору бизге дайыма мындай бир шыктандырып турат деп айтсак туура болот. Анан эми менин айтып аткан сөздөрүм бардыгы жеке өзүмүн мындай акыл толтомдон чыккан нерсе эмес деп айтат элем. Болгону ошол мен окуп аткан илимдин берекеси деп айтар элем. Эгерде кайсы бир адамдарга кеңеш берип, алардын туура жолго түшүүсүнө себеп болгон болсом, ошонун бардыгы ошол мындай бир толук болуп түшкөн, эч качан кемчилиги болгон эмес, адамдар толук бактылыкка жеткирген диндин өзүнүн мындай бир пайдасы мына ушул, дин ушул деп айтар элем. Албетте адам баласы, мисалы үчүн менден мындай көп суроо суралган учурда
ошол адам мусулманчылыгы кантип толук болот деген суроону бергенде, мен ошол адамдарга түшүнүктүү болсун үчүн башка бир картинаны айтып берем дагы. Ошол картина сыяктуу эле дин дагы ушундай адамдай тыяктуу болот. Мисалы үчүн адамдын өзүндө мындай биринчи анда рух болуш керек, жан деген сөз, андан адамдын денеси болуш керек, жана адамдын өзүнүн акыл-эси болуш керек. Эгерде ушул үч нерседен бирөө кемип кала турган болсо, адам жок же жарым эсеп болот да. Мисалы үчүн денеси жок адам денесиз албайбыз. Анын колу, буту, мүчөлөрү болуш керек. Андан жан болуш керек. Эгерде адамдын жаны кетсе, дароо эле ат өчүп эле өлүк же маркум же сөөк деп калабыз. Ошондой эле адамдын акылы толук болуш керек. Эгер акылы жок болсо, бул байлама жинде болуп калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн деги эле соо адамдардын катарынан чыгып калат да. Ошондуктан кайсы бир адам деген атка мындай бир татыктуу болуш үчүн акылы, руху жана ошондой эле анын дене бою толук түрдө бирин бири кантып турууга тийиш болот. Ошол сыяктуу эле мусулман дини дагы мына ошондой. Карап көрсөңүз, эгерде ошол мынакей многу Малезия, Индонезия сыяктуу үлкөн ааламдын адамдары эмне үчүн мусулман болушкан? Булар чыныгы таза толук мусулмандарды көрүп, ошолордун толук мусулманчылыгы булардын көңүлүн сүйүнткөндүгү үчүн булар мусулман болушкан. Ал эми карап турсак, азыркы учурда кээ бир адамдар мусулман деп айтсаң жүрөгү түшүп коркуп, же болбосо мусулман болом десең ушундай өлкөдө болот, тигиндей болосуңбу деп, мында адам өлтүргөн, адам тоноп алган, адамдын укугу тебеленген бир фактыларды келтиришет да. Мунун кайсы бир деңгээлде чындыгы дагы бар. Анткени адамдар ошол исламды толук карманбай калууда. Ошол мусулманчылык кемчил болуп калууда. Мисалы үчүн ошол адамды айтканда, адамдын руху, акылы жана анын денеси дегендей эле исламдын өзүнүн ошол денеси сыяктуу болгон фыкых деген көз караш, түшүнүк бар, илим. Андан сырткары ошонун бир жаны болгондой акыйда деген түшүнүк бар, жана анын руху болгондой, акыл-эси болгондой бул тасаввуф деген илим бар да. Эгерде бир адам ошол фыкых маселеси боюнча анын жүрүш турушу, кылган эткени, ошол дене бою менен жасала турган бардык жумуштары шариятка ылайыктуулугун ылайыктап бере турган илим, бул фыкых илими. Демек мазхаб каарман ошол мазхабтын айтуусу боюнча же болбосо шариаттын өкүмдөрүн тагат кара турган болсо, бул биринчи шарты. Мисалы үчүн азыр биздеги ислам экономикасы боюнча, же болбосо ууруларга колдонулган жаза боюнча, же болбосо мамлекетти башкаруу системасы боюнча, мечиттердин курулуусу боюнча, ошол эле жерде многу жаштардын, аялдардын, карылардын, балдардын укуктары сакталуусу, билим алуу жана башкалардын бардыгы мына ошол фыкых тармагына кирип кетет. Ал эми экинчиси, адамдын акыл-эсин камтыган нерсе бул акыйда, ал дүйнө таанымы, эмнен таанышыбыз керек, бул жашоого кандай көз карашта болушубуз керек, жана ошол ахли-сүннат вал жамаат акыйдасын туура кармануу деген сөз болот. Үчүнчүсү бул тасаввуф, бул жүрүш туруш эрежелери, адеп, акылак эрежелери, бул адамды бийиктикке жетелеген, канткенде сабырдуу боло алабыз, канткенде биз каниеттүү боло алабыз деген түшүнүктөр да. Эгерде бир адамда анда фыкых болуп, акыйда болуп, бирок тасаввуф болбой турган болсо, бул ташпоор исламдын сүрөтүн бизге көрсөтүп коет. Эгерде кимдир бир адамда тасаввуф болуп туруп, бирок фыкых болбой турган болсо, анда бул адамдарга башаламандыкты туюндурган болот. Эгерде карап көрсөңүз, ислам ааламындагы жамааттардын бардыгы мындай бир өздөрүн туура деп сезишет да, бирок эмне үчүн бардыгы туура болсо, бардыгы бир китепти карманса, бир кыбланы каранса, бирок булардын жолдору башкача, школалар бөлөк болуп калат дегенде, ошол үч биримдик, үч тутум ошо бири-бирин тең салмактуу абалда болбой калгандан келип чыгат да. Кээ бирлер фыкых илимине маани бериши мүмкүн, ал эми башка бирөөлөр акыйдага маани берип, фыкка маани бербей калышы мүмкүн. Башкалар тасаввуфка маани берип, акыйдага же фыкка маани бербей калышы ыктымал толук түрдө бар да. Ошондуктан ошол качан гана биз толук исламды көрсөтө алабыз, үч багыт бирдей алынып кетилгенде: тасаввуф, фыкых жана акыйда. Ошол сыяктуу адам дагы ошол акыл-эсин дагы бирдей тарбиялап, дене боюн бирдей тарбиялап, жана жан дүйнөсүн бирдей тарбиялай турган болсо, толук адам болот да. Анын акыл-эси жакшы болуп, анан ден соолугу чың болуп, бирок жан дүйнөсүндө аксактык бар болсо, анда бул адам башка бирөөгө жакшылык кыла албай калат. Анын жан дүйнөсү жакшы болуп, бирок ден соолугу чың болбосо, анда бул дагы башка бирөөгө жардам бере албай калат. Ошол сыяктуу эле адамдын дүйнө таанымы дагы өз ордунда боло турган болуш керек. Демек адам өзүн мына ушул нерселер менен туура тарбиялай турган учурда чыныгы адам болуп эсептелет. Билесизби, пайгамбарыбыз алейхиссалам бир осуяты бар:
ден соолугу күчтүү чың адам, күчтүү адам Кудай Таалама алыс адамга караганда көбүрөөк мындай бир жагымдуу, жакшы көрөт Кудай Таалам деген сөз бар дагы. Алымдар айтышат, ошол чың, ден соолугу чың дегенде бул ден соолуктун мындай бир физиологиялык гана мааниде эмес, балким акыл эстин чыңдыгы, пикирдин түздүгү, ден соолуктун чыңдыгы, ошондой эле экономикалык, материалдык мындай бир багытта дагы аны мындай бир адал оокат менен ырыскытап, башкаларга да ырыскы бере турган, ошого себеп боло турган деңгээлде жетишүүсүн шарттап айтышкан. Ошол жанагы сиз баамдаган мен айткан сөздөр мына ушул 3 багыттан турат деп айтсам туура болот. Мына ушул учурда адамдар өзүнүн көпчүлүгү баарыбыз эле мусулманбыз деп, өздөрү мусулманбыз деп санайт да. Бирок ошол мусулманбыз деп кээ бирлери Аллахты чындыгында маани бербей капилет сыяктуу болуп жүрүшөт. А кээ бирлери Аллахты моюндайт дагы, бирок ошонун буйруганын кылып, кайтарганынан кайтып дегенге, ошого ибадатка анчалык маани бере албай, же болбосо ошону алып кете албай жүрүшөт да. Негизи бул жагынан ошол өздөрүн негизи ибадат кылайлык деп ойлошот, бирок кадам таштай алышпайт да. Ушул адамдарга мен буну айтып атканымдын себеби көпчүлүк ошондой да. Ошолорго кандай кеңештер бере элеңиз? Бул боюнча мындай бир эң эле кызык маселе. Жакын күндөр жана биздин паспорттогу улуттуу деген графаны алып коюлуп, анан көп адамдар ошого каршы чыгышты. Мен деген кыргызмын, мен кыргыз болушум керек, паспортумда кыргыз деп жазылыш керек деген. Анан мен аябай таңдандым. Мисалы үчүн паспорт деген түшүнүк биздин жашообузга кирип келгендигине бир 70-80 жыл болду. Ага чейин паспорт жок жашаганбыз, төрөлгөндө жазда төрөлгөм, күздө төрөлгөм, тиги жер тирегенде анан сел каптаганда деп айтып келет да кыргыздар. Анан ошол кылымдар бою бирок улут деген сөз жоголгон жери жок да. Мисалы үчүн Манастын же Семетейдин кыргыз экендиги паспорту менен белгилүү болгон эмес да. Эгерде биз ошол паспортко улут деген графаны жазып койсок, кайра ошол улуттун биримдиги мен ойлойм жоголуп кетет да. Анткени ошого таянып паспорт аркылуу улуттун антап калганда анда башка улуттар дагы өзүн кыргызмын деп жазып ошону менен кагазга өтүп кетмекпиз да. Бул кайсыл тенденция менен түшүндүрүлөт? Мисалы үчүн кыргызда озеки маданият өтө күчөгөн. Жазуу жок болгондугу үчүн Манас, өзүң айтып өткөндөй миллион сап Манас айтышкан дагы. Азыр ошол манасчылар миллион сап айта албайт. Анткени бизге жазуу маданият, жасалма жазуу маданият киргизилгенден кийин биздеги озеки маданиятты өрчүтө турган иммунитет начарлап кетип, мындай бир жаттай албай калдык да. Ошол сыяктуу эле ошол жанагы кээ бир адамдар бар, ислам дегенде ошол аты менен мусулман болуп калса, кыргыз болгондугу үчүн же мусулман атайдан төрөлгөндүгү үчүн эле өзү мусулман деп сезип, мен деле мусулманмын деп айтып, анан ошону менен Кудайдын астында бейишке кирип кете берем дей турган болсо, албетте бул адамдар чоң жаңылышат. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын бир осуяты бар. Ал осуятта айтылат: кимде ким өзүнүн намазын тургузса, өзүнүн динин тургузганга барабар. Эгерде намазын тургуза албаса, анда бул адамдын дини турган эмес деген сөз да. Мисалы үчүн дагы бир өтө бир одоно мындай бир салыштыра турган болсок, эгерде бир адам үй салдым деп кыялданып эле бирок үй салбаган болсо, анын кыялындагы үй болуп калбайт дегендей эле кеп да. Анан тилекке каршы акыркы учурда биздин кээ бир саясатчылар, башкалар ошол биз деле мусулманбыз деген сөздү көп айтып, бирок ошол учурда динге мындай практикалабай турган, амал кылбай турган мындай көбөйүп кетти да. Адамдар көрүп, жөн деле мусулман болсо болот турбайбы деген түшүнүк калыптанып калды. Чындыгында бул эки жүздүүлүк. Эгерде мусулман адам ошол намаз окубаса, пайгамбардын осуяты бар, биз менен бизден башкалардын, мусулмандар менен мусулман эместердин ортосундагы айырмачылык бул намазда. Кимде ким намазын тургузса, динин тургузган болот, кимде ким намазын тургузбаса, динин тургузбаган болот деген өтө жөнөкөй айтылган өзүнүн осуяты бар. Ошондуктан мусулманмын деп айтып, бирок динге кире албай аткан адамдар чындап эле ошол диндин маани маңызын түшүнө албай атат деген сөздөй эле да. Ошондуктан мен айтар элем, эгерде биз чындап бактылуу боло турган болсок, анда ошол динибизди толук карманганда бактылуу болобуз. Анан магазинде көрүп, дүкөндө көрүп, ошондон керек буюмду алып калган керек эмес дегенди таштай турган болсок, анда биз эч убакта толук мусулман боло албай атабыз да. Адамдын бактылуу болушу анын мусулман болуусуна түздөн түз байланат дагы. Ал эми мусулман болуусу ошол динди толук кармануу менен. Эгерде мүмкүнчүлүгү жетпей калган жер болсо, анда бир жөн. Бирок өзүнүн каалоосуна жараша, өзүнүн дүйнө таанымына жараша ушул өкүмдөрдү аткаралык, бул өкүмдү аткарбай эле коелук, ушинтип мусулман болсом боло берет деген бул өзүн курулай алдоо. Же болбосо жанагы анекдот деп айтылгандай нерсе, бир илгери бир ашкананын жанында бир адам кетип баратса, курсагы ачып, анан жанагы булоолонгон мантуунун жытына ырахат алып туруп калат. Анан туруп калса, анан кожоюну келип айтат:
акчасын төлөп кой сен дейт. Анан кантип акча төлөйм жебеген мантууга десе, сен жебесең дагы жытын жыттап ырахаттанып бир мындай бир кайф кылбадыңбы сен десе, анда тиги апенди ойлонуп олтуруп, андай болсо мен да акысын төлөп коеюн деп тигидин датын алып чыгып колуна салып шылдыратып угузуп, уктуңбу акчанын үнүн, эми ошондой эле мен сага төлөдүм дейт. Ошол сыяктуу жанагы мантынын жытын жыттап мас болгондой эле мусулманмын деп атын айтып алып жыргаган менен бул эч кандай мындай бир ыссы суктан тосо албаган жөн эле кургак ислам болуп калат. Ошол мисалы биз акыр бүтөр күнү белгилүү жашоодо, убактылуу жашоодо жашап атканыбызды билип турушу эме ошол өзү тиешелүү эмени кыла албай жүрүшөт да. Мен айтайын дегеним, мисалы биздин ушул жашообуз өзү акыретке болгон даярдануу мезгили сыяктуу да. Ушул ар бир күнүбүз, ар бир эмебиз, кылган амалыбыз ошо акыреттин үрөнү сыяктуу да. Мен ошону негизи кичине эле акыл жүгүрткөн адам ошону түшүнсө болот да. Анан кийин мен ошол кээ бир көпчүлүк жаштар ошол жагында ойлонуу жагынан дагы акчашабы деп ойлойм да. Ошо эме ой жүгүртүү биз кайдан эле мына бош эле нерселерге күнүмдүк эле оокатка мал сыяктуу эле курсагын тойгузуп, анан кечке уктап кайра туруп ушундай ойлонуу жагын дагы өнүктүрүү жагын дагы ойлонуу маданияты да калып кеткен сыяктуу да, анализ жүргүзүп мисалы. Кичине эле ойлонсок, мисалы биз акыретке деген бул үрөн экен да, ошо үрөндү биз ушул жерде өндүрөт экенбиз. Ушу акыретке даярдык кандай болуш керек негизи бул жашообузда? Ак менен каранын күрөшү тынымсыз уланат. Мисалы үчүн мындан бир 50 жыл мурдагы жаштар, азыркы жаштардын мындай бир алек болгон, машгул болгон нерселерин карап көрсөк өтө эле айырмасы бар. Азыр ошол адамды ойлонгондон тосо турган өтө көп мындай бир иш-чара бар да. Мисалы үчүн телефондон, интернет аркылуу, же болбосо телевизор аркылуу, же болбосо ачылың атайын мына клубтар аркылуу ошол жаштарды ойлоно турган мүмкүнчүлүктүн ажыратып коюп туруп атабыз биз. Ошондуктан азыр адамдар ойлонгонго мында араң уктаганга убакыт табышат, араң тамак жегенге убакыт табышат, а бирок кээде үйлөнгөнгө да убакыт таппай жүрө беришет, кээде ойлонгонго убакыт табышпайт. Анткени шайтан ушунчалык деңгээлде, шайтандын жардамчылар адамды ойлонбой турган мүмкүнчүлүк жаратып коюшту. Чындыгында Кур'ан-ы Каримде көптөгөн аяттарда алар фикир кылышпайбы, ойлонушпайбы, терең көз салып көрүшпөйбү деген көптөгөн аяттар келет да. Адам ошол азыраак ойлонуу менен өмүрүнүн бүтүндөй бир багытын өзгөртө алат. Мисалы үчүн чоң тарыхчылар же тарых жасаган чоң залкар инсандардын бардыгы бир азыраак ойлонуудан кийин өздөрүнүн турмушунун багытын өзгөртүп, инсаниятта, тарыхта өзүнүн ордун калтырышкан. Чындыгында азыр ошол адамдарды кээде мындай өзү менен өзү болуп, намаздан мурдараак келип же намаздан кийинчерээк олтуруп, мен эмне үчүн жашап атам, малдан эмне айырмам бар меники деген мындай бир түшүнүктөр сөзсүз ойлонуш керек, ойлонгонго мүмкүнчүлүк бериш керек. Жанагы тарикатта, тасаввуфта ошол адамдын халват дейт. Халват дегени өзү менен өзү болуу, тафаккур кылуусу. Бул жанагы йогада деле бар ушундай нерселер, а бирок исламда таптакыр бөлөкчө адам ошол өзүнөн чыгып, өзүн үстүртөн карап, эмне кылып жашап атасың, кантип жүрүп атасың, бир күнүнөн экинчи күн айырмасы барбы жокпу деп ошого баам салуу, сарес салуу деген өзүнчө иш-чара, ушундай бир институт, ошону мындай бир ишке ашыруу керек деп айтар элем мен. Кээде көлгө барган жалгыз болуп, көлдүн кереметин көрүп, тоону көрүп, мисалы үчүн айтор башка нерселердин бардыгын көрүп, ошондон жашоонун максатын мындай издеп тапканга аракет кылуу керек болот. Албетте ислам мунун бардыгын бизге түшүндүрүп айтып берген, бирок ошол түшүндүрүп айтып берген исламды ким угат деген маселе мына ушундай болуп турат. Азыр чындыгында эгерде биздин жаштарыбыз же аксакалдарыбыз деле жаштай болуп калышкан, мынакей улуу залкарларды айтып өттүк, бардыгы өтүп кеткен залкарлар мисалы үчүн да. Демек адамда атактан, кадыр бар, байлык же болбосо адамдагы мындай эстүүлүк адамды сактап кала турган болсо, түбөлүктүү болуп кала турган болсо, анда бул адамдар өлбөш керек. Албетте булар өлгөн жок, булардын иштери, эмгектери менен. Бирок биз деле эртең өлөт экенбиз го, же кетет экенбиз го. Ошондо кантип жооп берем деген жанагы суроо ар бир адамга келиш керек. Эгерде суроо келбес, анда жанагы мал деген ошол малдын айырмасы жок адамдан, эгерде адам ойлонбой турган болчу нерсени. Азыр мисалы көп жаштар эми бардыгы эмес да баягы ойлонбогон, аябай өсүп өзгөрүү болуп атат, өнүгүү болуп атат. Бир алдына максат коюп, өзүнүн статусун билип, мен мына деңгээлде экенмин, мындай кылсам болот деген жаштар да көп да. Эми ошол мисалы ийгиликке жетишкендердин сырын эми ар бир ойчул аркылуу айтат да. Ошолордо сиз кандай айтат элеңиз? Биринчиден, албетте Кудайдын оомат берүүсү болот сөзсүз түрдө. Адам өзүнүн колунан иштесе келе албайт. Болгону Кудайдын оомат берүүсү керек.
А бирок ошого мындай бир себептерди кармануу сөзсүз түрдө зарыл болот. Эгерде мен кайсы бир азыраак бир мындай бир ийгиликке жетишкен болсом, ошол Кудайдын жана айкөлдүгүнөн кийин себеп болгон нерсе бул ошол китепке болгон махабат, китепке болгон сүйүү деп айтар элем. Эгерде биз ошол балдарыбызды китеп менен байлай турган болсок, китепке болгонлордун сүйүүсүн мындай бир козгой ала турган болсок, анда китеп аркылуу биздин балдарыбыз көптөгөн ааламга чыгып кетмек. Азыркы учурдагы жанагы массалык маалымат каражаттары же болбосо интернет булагындагы ар кандай тармактардын бардыгы ошол адамдарды чындыгында китептен алыстатып, маалыматтын өзүн гана алганга түртүп койду. Биздин балдарыбыз темирден мындай бир айырмасы жок, мындай бир жандууга, макулукка айланып калышты да. Эгерде биз ушул акылмандардын китептерин байлай ала турган болуп, китеп менен дос кыла турган болгон мындай бир деңгээлге жетип алсак, анда биздин балдар, биздин келечек муун мындай жаман абалдан албетте суурулуп чыккан болор эле. Анан экинчиси сөзсүз түрдө ошол ата-эненин кылган салымы, ата-эне ошол балдарына тили менен айтпаса дагы өздөрүнүн жашоосу менен көрсөтүп берүүсү, балдарга кайсы бир деңгээлде мындай бир жүктөөсү милдеттүү болот. Азыркы учурда ошол балдардын курсагын тойгузуп коюу, кийимин бүтүн кылып коюу менен гана балдарды карап койдум деген түшүнүк айрыкча биздеги жумушсуздук болуп, Орусияга, Европага, Казакстанга, Кытайга чейин агып кеткен биздин ата-энелер, алардын балдары каралбай калды, ортодогу мамиле үзүлүп калып, ошол балдарыбыз жанагыдай эми айтсам одон болот, бирок Айтматов айткан маңкурттук деген мындай бир түшүнүк бизде көбөйүп бараткандай таасир калтырат. Анткени ата-эне менен баланын ортосунда карым катыш үзүлгөндөн кийин ошол маңкурттук деген нерсенин башталган жери мына ушул болот. Эми айтор кандай деп айта турган болсом, ошол мындай талыкпаган эмгек, анан ата-эненин берген жакшы тарбиясы, коомдун берген тарбиясы, китепке болгон сүйүү, мына ушул нерсе ошо Кудайдын оомат берүүсүнө себеп боло турган негиздир деп мен айтар элем. Ошол адамда өзү жаралуусунда баягы бактылуу болууга умтулуу бар да. Эми ошол биз эми кандай болгон чакта дагы ошо динди кармансак гана бактылуулукка жетишет экенбиз да. Чындыгында ар бир адамдын бактылуу болуу мүмкүнчүлүгү бар. Кээ бир адам мен төрөлдүм, менин тагдырыма жазып койгон экен, ошого ушинтип жүрөм да деген сөз бул мындай келесоолук деп айтсак туура болот. Ар бир адам эгер ошол берилген мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, ошол диндин негизинде жашай турган болсо жана ошонун негизинде аракет кыла турган болсо, сөзсүз түрдө бактылуу болууга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары ислам ушунчалык көркөм дин, адам өзүндө бар нерсенин өзү менен бактылуу боло турган мүмкүнчүлүктү бере алат. Эгерде бир адам мен эркек болсом ушундай болот элем дейт, жок ал аял болуп деле толук бактылуу болот. Кээ бирөө айтат, эгерде менин боюм 2 метр болгондо мен деген бактылуу болмокмун дейт. Жок, сен ошол 1,5 метр тапишкеси менен кошулуп 1,5 метр бою болсо деле ал бактылуу болуш толук түрдө мүмкүн. Же бирөө инвалид болуп калса, мен инвалид болбогондо ушундай болмокмун деп айта берет да. Булардын бардыгы шайтандын васвасасы. Эгерде биз динибизди туура түшүнө турган болсок, адам өзүндөгү бар нерсенин өзү менен толук түрдө бактылуу болуп, жана башкаларга бакытты жеткире алат деп айтсак. Өзүнүн адамдык сапатын сактап калат. Албетте. Ошо сиз дагы биздин ошо бүгүнкү маегибизге келип өзүңүздүн кеңешиңизди берип, убактыңызды бөлүп, алтын кеңештериңизди айтып бергениңизге Аллах ыраазы болсун. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Кудай таалам жакшылык оомат берсин. Ушул баштаган ишиңиз уланып, төгүлбөй, чачылбай, толуп, элге, жерге, Кудайдын астында уят кылбай турган даражага жеткиргенди Кудай таалам насип кылган болсун. Рахмат сиздерге. Ушул сиздин нурдуу жүзүңүздөн жылмаюу кетпей, дайыма чың ден соолукта болуп жүрүңүз. Аллах ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир толкунунда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.